Салам достор, кыргыз футболунан тышкары топ 5 чемпионаттагы оюндардын жыйынтыктары жана андагы кызыктар тууралуу айтып турууну туура көрдүк. Эгер чыгарылыш жаккан болсо катталып жактыруу белгисин басууну унутпаңыз. Кечээ 8 декабрдан 9 декабрга караган түнү бул өткөн оюндарга көз чаптырсак. Лондон бүгүн көк түстө. Лондондун ак же көк экенин талашкан Тоттенхэм жана Челси оюнунда 7 гол киргизилди. 11 мүнөткө чейин Тоттенхэм 2-0 эсебинде жеңип жаткан. Экинчи таймдан кийин оюндун эсеби 3-4 эсебинде Челсиге ооду. Күтүлгөн голдор боюнча XG Тоттенхэм 1,77, ал эми Челси 2,12. Челсинин жылдызы Кол Палмер 2 пенальтиден ийгиликтүү ишке ашырып, пенальти дублин жасады. Тумандуу Альбиондун орто зар командалары Лестер жана Брайтон 2-2 эсебинде тең чыгышты. Арсенал кайрадан упай жоготту. Бул ирет Фулхэмге каршы оюнда 1-1 эсебинде тең чыгып, азыркы учурда АПЛда 3-орунда келе жатат. Ошого карабастан Арсенал бүгүнкү оюндагы голун бурчтамадан киргизип, ал гол бул сезондо 23-гол болуп калды. XG көрсөткүчү боюнча 1,92 Арсенал Фулхэмге жок дегенде 2 гол киргизүүсү керек эле. Премьер лигадагы турнирлик жадыбалда Ливерпуль 35 упай менен сап башында келе жатат жана аларда кошумча бир оюн бар экенин айтып коюу абзел. Лондонду көккө көтөргөн Челси 31 упай менен 2-орунда жайгашты. Ал эми оюн артынан упай жоготуп жаткан Арсенал 29 упай менен 3-орунда. 27 упай менен 4-орунда Пеп Гвардиола жана Эрлинг Холланд башында турган Манчестер Сити клубу орун алды. Италия чемпионатында Наполи Лацио 0-1 эсебинде жеңилип, жадыбалдагы лидерликти Аталантага тартырып жиберди. 3-орунда Интер, ал эми 4-орунда кызуу күрөшкө бел байлаган Фиорентина келе жатат. Ал эми Ювентус азыркы учурда 6-орунда жана лигиче өзүнө келе албай жаткандай. Испания Ла Лигасында Мадриттик Атлетико Севилья менен кескелеген. Анда Атлетико күчтүүрөөк чыгып, 4-3 эсебинде жеңишти суруп чыгышты. Атлетиконун лидери Гризман дубль жасап, Атлетико Барселона менен Реал Мадридке жакындай алды. Португалияда Криштиану Роналдо менен тең аты таанылган Нани футболдук карьерасын жыйынтыктады. 38 жаштагы оюнчунун акыркы клубу Эштрела болгон. Карьерасында 728 беттеш өткөрүп, 151 гол жана 169 ассист берген көрсөткүчү бар. Кыргыз футбол жаңылыктарынан. Кыргыз курамасы мурдагы машыктыруучусу Александр Крестинин кийинки сезонун тарта Каракол шаарынын атынан чыкчу клуб менен келишим түзгөнүн Теңелбес Мусаев айтып чыкты. Жакында гана Беларусь чемпионаты менен коштошкон Гүлжигит Алыкулов Орусия чемпионатына Торпедо клубу менен 3 жылга келишим түзүүсү күтүлүүдө. Гүлжигит Алыкулов 24 жашта экенине карабастан Кыргыз курамасы үчүн 39 беттеш өткөрүп, 5 гол жана 5 ассист берүүгө жетишкен. Бүгүнкү болгон футбол жаңылыктары мына ушулар. Футбол жаңылыктары менен кабардар болуп туруу үчүн бизге катталып, жактыруу белгисин басып коюңузду өтүнөбүз.